Барыңыздарга ассаламу алейкум достор, туугандар. Буюрса бүгүн сиздер менен ушул тренд линия деген инструментти жана ошондой эле Fibonacci инструментин кайталап өтөбүз туугандар. Анда эмесе сиздер менен баштайбыз. Бизде таймфреймде 15 минутта келебиз туугандар. Бардык жерде мен колдонуп кетем. Мисалы үчүн любой эле жерден, мына эмнеден болсун, мисалы. Карайсыздар туугандар. Бул жерден эч кандай торговля кылбайсыздар. Туура негизи 5 минутта менен 15 минут, то есть 1 минутта менен кылсаңыздар болот. Бирок негизи сунуш кылбайбыз. Качанда бир жагына жарып өткөндө, анан кийин торговля кылсаңыздар жакшы болот туугандар. Эми караңыздар, бул жерде тренд линия бар бизде, ылдыйда дагы, үстүдө дагы мына ушундай тренд линия берди, мынакей. Демек бул жерде прогноз, анализ боюнча ылдыйга түшүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби караңыздар. Bir kasayına geldi, жаралбады, аракет кылды, акырында жарып өтүп кетти туугандар. Эми караңыздар, ушул жерде биз эмне бар? Жарып өткөндө мейли ылдыйга иштей эле коюңуздар, бирок акыркы минимумдан максимумга мына ушинтип Fibonacci'ни тартасыздар туугандар. 1098'e келгенде сиздер алышыңар керек, бирок кайткан жок. Качанда жашыл болуп кайта баштаганда алабыз дегенбиз, бирок кайтпай эле сразу бул түшүп кетип калды, Түшүп кетип 1098'de буздубу? Демек кайта турган жери 2618 туугандар. Ошол жерге келип туруп, мына караңыздар, фитил калтырып кайта баштаганда жашыл болуп сатып аласыздар дагы, могу жерге келгенде сатып бересиздер. Демек, Телеграмга жазып атасыздар, тартып атасыздар, туура тартканды үйрөнүңүздөр. Тренд линияны жардыбы, минимумдан, акыркы минимумдан, мынакей. Fibonacci'ни кайра алып тартайынчы. Мына. Тренд линияны жарды. Тренд линияны жарды. Акыркы минимумдардын алар негизи, бирок бул жерде өтө чоң агыл болгон. Бул жерде эч кандай тиешеси жок. Бул жерде минимумдан, мынакей. Алдыга карап, аркага карап тартпайсыздар. Алдыда болгон нерсеге карап, кайрылган жерине тартасыздар, мынакей. Тартып коесуздар. Болду туугандар. Ушу менен карап иштей бересиздер. Эми кийинки кыла турган нерсебиз сабыр кылып күтөсүздөр. Мен башында мурдагы бир эфирде айта кеткенмин. Туугандар, сиздерге лайфхак депчи. Резко түшүп келгенде, эгер жетишпей калсаңыздар күтүп турасыздар дагы, качан мынтип тренд линия болгондо, ошол тренд линия берет, жарганда байга алып иштейсиздер депчи. Ошол нерсени мен сиздерге практика жүзүндө да көргөзүп бергенмин, эфирде полный айтып бергенмин. Демек, бул иштей турган нерсе. Караңыздар, могу жерде эмне болгон? Түшүп келди, бизге тренд линияны берди туугандар, мынакей. Жарып өттү, откат берди, байга киресиздер. Акыркы максимумдан минимумга тартасыздар, мынакей. Бул жерде эске албайбыз туугандар, себеби базар ачылганда бул жерде кеп менен ачылып калган, мынакей. Бул шамды эске албаңыздар. Болгону акыркы максимумдан мына минимум могу жерде тартасыздар, мынакей. 1098'e чейин кармайсыздар. Кайра ошол жерден селге алып туруп иштей бересиздер. Мына биринчи уровеньге чейин. Кааласаңыздар иштей эле коюңуздар, дальше күтсөңүздөр дагы боло берет. Демек, өчүрөбүз туугандар. Өчүрөбүз дагы. Дагы кайсылдар, мынакей. Могу жерде, мисалы үчүн караңыздар. Рынок келди, көтөрүлдү, түштү, кайра көтөрүлө баштады. Демек, сиздер эмне кыласыздар? Кааласаңыздар 5 минутта менен могу жерде карайсыздар дагы. 5 минутталык менен могу жерде кичинекей тренд линия бар. Ушул тренд линияны жарганда селге аласыздар кааласаңыздар. Болсо күтүп турасыздар дагы. Селге ылдыйга жарып кеткенде, акыркы минимумдан максимумга тартасыздар, мынакей. Болду. Тартып коесуздар. Бул келди, жарып өтүп, кайта баштады дагы. 1 минутта менен карасаңыздар, могу жерде флаг бар. 1 минутталык мененчи. Карап туруп эле келип бузуп өттү. 2018'e түшкөн жок, кайра жарып, мынтип кете баштады, байгачы аракет кылды. Байга аласыздар дагы. Айта кетчү нерсе, жанагыда кайталайм. Биринчи уровеньге барганда жарым жок болсо, деп бардыгын жаап саласыздар, болду. Эми, туугандар, тренд линияны эске ала турган нерсе мен сиздерге дагы айта кетейин. Тренд линияны тартканда үстүдөн тарттыңыздарбы, мынакей, экинчи оку берип ылдыйга түшүп атабы? Тарткандан кийин сөзсүз түрдө мынтип экөөнү кошуп коюңуздар, үстү менен ылдыйды мындай кылыпчы. Копирайт тап келсеңиздер, көп учурда Fibonacci'ге жетпей кетип калат. Ошол нерсени дагы эске алыңыздар. Көп учурда Fibonacci'ге жетпей эле минимумдарды жаңылайт тура, мынакей. Жаңылап сиздер мындан тартасыздар дагы, могу жерде күтүп отуруп каласыздар да, мынакей. Бул
Trend liniya menен кетирет. Trend liniya туугандар көп учурда Fibonacci'ге үстөмдүк кылат. То есть Fibonacci'den караганда жакшы деп калат. Көп учурда ошондой. Ошону эске алыңыздар дагы. Үстүнү эле ылдыйга түшүрүп коесуздар. Мына ушул жерге келгенде ушуну буза албай кыйналып калатабы? Байга алып коюңуздар. Стоп лоссторду мына коюп туруп, короткий алып коюңуздар. Дальше кетсе кетип калат. Эгер түшүп кетсе, Fibonacci'den алып кете бересиздер. Демек, бул жерде рисковый этишке туура келип калат. Демек, трend линия менен Fibonacci'ни мына ушуну колдоносуздар туугандар. Алып койсоңуздар, дальше кетти. Тек профитибиз акыркы максимумдан минимумга тартасыздар. 1018 биздин уровень. Мынакей. 1018ге барып туруп караңыздар. Ылдыйга түшүп кеткен туугандар. Кааласаңыздар селик аласыздар, кааласаңыздар жаап күтүп турасыздар дагы. Кийинки анализдерди күтөсүздөр туугандар. Мен бул нерсени өчүрөйүн дагы, эми кийинки кыла турган нерсебиз эми караңыздар. Бизде тренд линия бар. Бул жер жанагы геп болгон жер. Мына экөөнү мына кошуп коесуздар туугандар, мынакей. Мына кошуп коесуздар. Демек, бул жерде биздин кыла турган ишибиз туугандар, карайсыздар дагы. Мындай минимумдарды жаңылап атабы, короткий иштесеңиздер боло берет бул жерден, мынакей. Короткий иштей бересиздер, карап. Так, келди 1018ге, жарды, байга кете баштады, бир ликвидация кылды, дальше кетти. Биринчи уровеньге барганда жаап саласыздар, болду, базардан чыгып кетесиздер. Эми кийинки кыла турган нерсебиз бул жарып, откат берип, ылдыйга карап кетти туугандар. Ошол жерден сиздер акыркы минимумдан максимумга тартасыздар Fibonacci'ни, мынакей. Көрдүңүздөр, акыркы максимумдан минимумдан максимумга тартасыздар. Fibonacci инструментине 1018ге келгенде туугандар байга аласыздар, биринчи уровеньге чейин болду. Именно ошол жерден кайра түшүп кеткен. Демек, кийинки кыла турган ишибиз туугандар. Алдыңыздарбы? Акыркы минимумдан максимумга тартасыздар, мынакей. Болду. Караңыздар. Келди, кайта баштады. Алдыңыздар байга, стоп-лосс жедиңиздер, эч нерсе эмес. Демек, бул жактагы прибылдарыңыз бар. Бул жактан стоп-лосс жедиңиз, демек, дальше күтөсүз. Демек, 1018ге келди, мынакей, келди. Кайра кайтып кетти дагы. Дальше кайра келип туруп, 2018ге келди. Ошол жерден кайра байга аласыздар. Мынаны тартып коесуздар дагы. Кааласаңыздар мынаны күтөсүздөр. Эгер ага чейин эле мен мынаны башыңыздар айлантырбай өчүрүп турайын дагы. 2018ге келип кеткен бул жерден, бирок ал нерсени биз колдонбойбуз көбүнчө. Себеби бизге бир иштеп берди. Болду. Дальше өчүрөбүз дагы, мисалы үчүн. Карайсыздар. Эми ушул жерде тренд линияны мен силерге айта кетейин. Мынаны чыгасыздар. Анан могу жерге келгенде сатып алам деп отура бересиздер. Андай эмес туугандар. Бул чогулуп келет дагы, мынакей. Акыркы минимум максимумчулар да мынакей келди. Кайра көтөрүлдү, түштү, көтөрүлдү, түштү, кайра кайта баштады. Демек, бул жерде эки чоң бизге тренд линия берди, мынакей. Ушуну буза баштаганда болду. Мынакты күтүп отурбайсыздар туугандар. Сразу эле жүзүңүздөрдү бурасыздар дагы. Мынаны буза баштаганда акыркы максимумдан минимумга тартасыздар дагы, мынакей. 1018ге барганда сатып алып, сатып иштей бересиздер. Мен мынаны кичине жакындатып койсом, точно келгенде. Тренд линияны жарды. Ушул жерден тренд линия менен Fibonacci'нин айырмасы ушул. Ылдыйга кеткенде күтүп отурбайсыздар туугандар. Түшүндүңүздөрбү? Ылдыйга кеткенде күтүп отурбайсыздар, бул Fibonacci уже бузулду. Мына жерде жок. Тренд линияны жарды. Дальше байга аласыздар, тартасыздар, стоп-лоссторду коесуздар, 1018 тек профит. Болду. Мына ушундай нерсе туугандар. Калсаңыздар селик аласыздар дагы биринчи уровеньге чейин, мынакей. Эмне үчүн мен силерге постоянно биринчи уровень дей берем? Себеби ошол жерге сөзсүз келет, ошол жерден сөзсүз кайтып кетет, башка нерсе кылат да. Ошол жерге келген, кайра могу жерде тренд линияны бизге берди, мына караңыздар. 1 минутта 5 минутта мен карасаңыздар, мынакта сонун тренд линия бар, мынакей, трендовый линия. Ылдыйдан дагы келген, мынакей 3-ө биригип калат, 5 минутта мен карасаңыздар, мынакей. Сонун точка входа берген, байга кетти туугандар. Мен тартасыздар, мынакей, Fibon'у. Болду, мынакей. Могу жерге келгенде сатып бересиздер. Эгер аны бузуп кете турган болсо, биринчи Fibon'убуз менен экинчи Fibon'убуздун 2018 бир жерде экен, көрдүңүздөрбү? Ушул жерден кайра селге иштесеңиздер болот. Селге кайерге чейин? Акыркы Fibon'ун 1018-не чейин, мынакей. Ушул чейин иштеп аласыздар дагы, и кайра кетти туугандар. Тренд линия бизге берди, тартасыздар, мынакей. Биринчи оку, экинчи оку, тренд линияны жарганда акыркы максимумун экинчи окудан тартасыздар минимумга. Минимумгачы болду. Тек профит 1018, эгер аны бузуп кетсе 2018, мынакей. Кетти.
ага чейин бизде мына чокумда жаңылып койду. Вот. Тартып болсоор, сатып алдыңыздар, стоп-лосс ылдыйда, кааласаңыздар ошону күтүп койсоңуздар да болор эт мынакей. 1098 именно ошодон кайра кайтып кеткен биринчи уровенге, кайра көтөрүлгөн, ошентип атып акыры түшүп кеткен. Эмнеге? Себеби бизде ага чейинки нол максимумдарда да жаңылып кеткен. Бүт бардыгы мына. Карасаңыздар, кече именно ушул жерлерден рынок откат берген. Мынакей. Откат берип, кайра түшүп, кайра көтөрүлдү дагы. Эми 2018ге карап кетти туугандар. 2018 эртең пандемиктен уже мынага чейин чыгат болчу. Демек ушинтип туугандар Fibonacci менен трейдинаны мына ушинтип колдонуп кете бересиздер туугандар. Мына ушундай жерлерден карасаңыздар болот мынакей. Мына ушундай жерлерден трейдинаны мындай кылып тартып болсоор, ылдыйынан да тартсаңыздар болот мынакей кааласаңыздарчы. Мына 3-ө 1 келгенде 3 чокулар 5 минутта менен карасаңыздар эмне четко көрүнөт, бири-бирине тийипчи. Сатып алып, короткий сатып иштей бересиздер туугандар. Нол жерде бир стоп жегенбиз мына. Трейдинаны жарганда, акыркы максимумда минимумга тартканда 1098ге барыш керек эле, бирок барбай эле стоптарды жеп кеткен. Но майли, эч нерсе эмес. Күтөбүз дагы. Не кылабыз? Кийинки трейдинаны жебиз мынакей. Жебиз дагы. Акыркы нол максимумдардан экинчи максимумдан алайлы дагы. Антип тартып 1098ге карап иштей бересиздер. Эгер ал максимумдарда жаңылып кеттиби, анда антип тартып иштей бересиздер туугандар мынакей. 1098ге барган сөз. Дагы бир айта кетчү нерсе, 5 минутта 1 минутта менен карайсыздар дагы трейдинаны тартасыздар. Демек, бул жерде бир чоку бар. 1 минутталык менен экинчи мынакей чоң чоку бар. Акыркы экинчи минимумдан максимумдан минимумга тартасыздар. 1098ге барган, кайра түшүп кеткен. Текти алган, тек профитке жеткен. Демек, кийинки дагы иши мынакей. Трендовый линия туугандар 1098. То есть экинчи чоң уровень кайсы мына экен? 1098, аны бузуп кетсе 2098. Именно ошодон кайра кайтып кеткен туугандар мынакей. Fibonacci'ни мына ушинтип колдонуп иштей бересиздер туугандар. Исторический максимум жаңылып кетсе, мынаны дагы чоңойтуп көрөсүздөр. Прогноз 1098 болду. Мынаны бузуп кетсе дагы мынаны тартып көрөсүздөр, болду мынакей. 1098 мынакей. Бүт бардыгы туугандар иштеп келип атат мынакей. Трендинен нол жерден дагы. Трендовый линияны тартасыздар. Мынакей. Акыркы максимумдан экинчи чокудан минимумга тартасыздар мынакей. 1098ге барган, кайра кайтып кеткен. Болду туугандар, мына ушинтип бүт бардыгын Fibonacci менен карап иштей бересиздер туугандар. Минимумдарды жаңылып кеттиби, Fibonacci'ни тартасыздар. 1098ди бузуп өтүп кеттиби? Мынакей. 2098 келди, байга аласыздар. Демек туугандар, Fibonacci'ни тартып болсоор дагы сиздер зарайына отуруп турасыздар, күтүпчү. 1098ди бузуп кетсе, мен 2098ди алышым керек байга кайрачы, мисалы үчүн. Анан Fibonacci'ни күтүп отура бербей, сиздер эмне кыласыздар? Нол жактан карап табыңыздар туугандар. Трендовый линия ушундай убакта Fibonacci'ге өтө чоң жардам берет. Кандай? Мисалы үчүн, акыркы минимумдар мыналар экен, мынакей. Мынаны тарттыңыз. Охо, бул ылдыйда экен, бул жерге туура келбейт. Так өчүрөм. Дагы эмне бар экен бул жердечи? Бул жерден байга кетишине эмне себеп бар? 2098 бар. Дагы эмне бар? Нол жерде 1098 бар экен, мынакей караңыздар, мынакей. Трендовый линия. Эгер азыр нол жерге келип туруп кете турган болсо, 1098 биринчи себеби, экинчиси тренд линия бар. Ошодон кетип калыш керек. Демек, аны бузуп кеттиби? Болду, кийинки трендовый линияны табасыздар. Нол жерде эмне бар дейсиздер да издейсиздер. Мына минимум экөөнү кошосуздар мынакей. Опа, буну бузуп өтүп кеткен. Экөө бир жерде эмес экен. Мына экөөнү кошоюнчу. Нол жерде дагы трендовый линия бар экен. Бир минимум көтөрүлдү, ылдыйга түштү, дальше кетти. Демек, нол жерде 1 минимум, 2 минимум. Ушул экөөнү кошуп коеюнчу. Оппана, мынакей. Ушул экөө үчүнчүсү келип тиеткен. Бул жерде Fibonacci дагы бар. Демек, ушул жерде мен байга алсам болот экен. Бул жерде блок дагы бар, мисалы үчүн көбүрөөк себептерди карайсыздар дагы. Вот. Демек, стоп-лосс. Бул жерде Fibonacci бар. Трендовый линия бар.
трендовый линия бар, Fibonacci бар, мынакей. Вот, стоп-лосту мына минимумдун астына коесуздар, то есть трендовый линиянын астына коесуздар. Трендовый линия туугандар стоп-лостторду дагы тапканга жардам берет, минимумдарды дагы тапканга жардам берет. Болуп ушинтип таап карап иштей бересиздер. Демек биринчи тек профиль 1018, аны бузуп кетсе, максимумду бузуп кетсе, максимумдан минимумга тартасыздар Fibonacci'ни. 1018. Болду туугандар. Fibonacci 1018 туугандар көп учурда өтө чоң жардам берет туугандар. Эмнеге? Точка входу тапканга, тек профитти тапканга. Мынакей. Кече новосттун алдын биз мынаны чегелдик. Так. Мынаны аласыздар дагы. Эки максимумдуу трендовый линияны бириктиресиздер. Бузганда байга аласыздар, кааласаңыздар ага чейин Fibonacci'ни алып кете бересиздер. Бул жерде бир чоң фибо болгон. 5 минутта менен карасаңыздар, мына жерде дагы бир кичинекей фибо бар. Экөө бир жерде келген да. Экөө бир жерде келгенде сөзсүз түрдө көп учурда түртөт үстүгөчү. Ошентип карап туугандар иштей бересиздер. Трендовый линияны сөзсүз түрдө чийип, Fibonacci'ге жардамчы катары колдонсоңуздар болот туугандар. Ошону сөзсүз түрдө колдонуп иштеңиздер, Мынтип карап чокулат. Эми сөзсүз түрдө бааны бири-бирине тийиш зарыл эмес. Бир аз жакындатып, мынтип чийип кете бересиздер туугандар. Мынакей. Демек, тасадагы вот мынакей, мисалы үчүн. Келди, жарды, максимумга барды, кайтты, 1018ге барды. Ошодон селге алышым керек. Селге алуу үчүн менде себеп бар, 1018 бар. Экинчи себеп бар, трендовый линия бар. Демек, канча себептер ал жерде көп болгон сайын, ошол стратегияңыз, ошол анализиңиз жакшы иштеп берет туугандар. Бир эле Fibonacci күтүп отурбаңыздар. Трендовый линияны жардам алып келиңиздер, анан кийин блокту жардам алып келиңиздер. Ошентип карап чейип иштеп көтөрөсүздөр. Негизи блок, Fibonacci'нин 1018 уровендери бардыгы бир. Мына ушинтип ушул үчөөнү, экөөнү бири-бирине туташтырып, иштетип кетсеңиздер туугандар, жакшы болот. Так. Мынакей. Мисалы үчүн карайсыздар. Мына трендовый линия жарды, минимумду жаңылады, минимумдан максимумга тартасыздар. Демек, мынаны күтөсүздөр. Ага чейин бул 1 минут алып 5 минутта менен карасаңыздар, тренд линияны жарып, байга кете берет да. Ошол жерде Fibonacci'ни сразу өчүрөсүздөр дагы. Тренд линияны жарып кетти дагы, байга алып туруп эле акыркы максимумдан, мына, акыркы максимумдан минимумга тартып, Fibonacci'га чейин иштеп аласыздар. Түшүндүңүздөр, Демек, минимумду жаңылагандан көп учурда ал жака түшпөй да калат, көп учурдачы ошону күтүп отурбайын десеңиздер, кадимкидей тренд линияны жардам алып келип иштеп кетсеңиздер болот. Түшүндүңүздөр, мисалы үчүн мына жерде караңыздар. Мына. Трендовый линия туугандар 1 минутты жаңылады. Тарттыңыздар. Fibonacci'ге келди, алдыңыздар, саттыңыздар, болду, ушинтип иштеп кетерсиздер. Ага чейин бул эч кандай эмени жаңылаган эмес. Тренд линияны. Если могу Fibonacci'ге келбей эле жаңылаганда, Fibonacci'ге келбей эле мынтип кеткенде, анда алып иштесеңиздер болот. Бирок ал бул нерсени кылган эмес. Мына ушинтип туугандар Fibonacci'ни да күтүп отурбай эле тренд линияны жардам алып келип, иштөөнүн жолу мына ушундай. Селге дагы, байга дагы айырмасы жок. Карап иштей бересиздер туугандар. Тренд линияны жардыбы, Fibonacci'ни тартсаңыздар, селге түшпөйүш керек негизи, бирок көп учурда Fibonacci'ни байга иштегенде колдонсоңуздар туура болот туугандар. Ошол себептен бир аз болсо да түшүнүктүү болду деп ойлойбуз. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Бул азыр 3-үнчү сабакка өтүшүм туугандар. Ошол себептен бир аз сүйлөгөндө чарчап калдык окшойт. Колдон келишинче мына ушинтип айтып үйрөтөбүз. Буюрса акыбалда кичине оңдоо бололу, ден соолуктарды кичине карап, азыр ушурда орозодагы ошол себептен дагы сигналдарды бере албай атабыз. Буюрса баардыгын баштайбыз туугандар, сигналдарды беребиз. Баарыңыздарга ийгилик.